Жашыр Чыгыс Аяна Касымова турмушка чыкканбы деген суроолор күйөрмандардын тынчын ала баштады. Анткени Аяна түшкөн сүрөттөрүндө үлпөт шакегин тагынып жүргөнүн күйөрмандар байкап, рекламабы же турмушка чыкканбы деген суроолорду жаадыра баштады. Буга Аяна атам берген шакек деп жооп берип күйөрман жигиттерин тынчытты. Барометр чекиткейчи. Нон-стоп дуэти эки жака бөлүнүп кеткенден бери максат менен Чолпонду түгөй катар көрүп жүргөн күйөрмандарын бир топ бушайман калды. Чолпонду таштап кеттиби деген суроолор, билдирүүлөр күн сайын берилгендиктен Чолпон Талипбек буга жооп берүүнү чечти. Ырчы кимди таштап кетти? Эмне үчүн бирге эмессиңер деген суроолордон улам бул тууралуу жооп жазышка туура келди деп билдирет. Максат экөөбүздүн ортобузда буга чейин бир дагы сүйүү, сезимдер сыяктуу нерселер байланыштырган эмес. Экөөбүз бири-бирибизди эч качан кыз жигит катары көргөн эмеспиз. Болгону сахнада түгөй болчубуз. Ал эми сахна артында ар ким өз жашоосу менен жашайт. Бул туурасында мурда эле айтканбыз. Максат менин оюмдагыдай сүйүү маселесинде жигит эмес. Ал эми Максаттын дагы өз идеялы бар. Жашоодо өзгөртүүлөрдү киргизип туруш керек. Биз ушундай чечим кабыл алдык. Урматтуу күйөрмандар, биздин чечимибизди сыйлап, мындан ары бул теманы жабалы деп суранат элем, деди Чолпон Талипбек. Булак барометр чекиткейчи.